Намазда бала ыйлап калат, караган адам жок болуп калат. Ошого канча жолу кыймыл болсо болот. 3 жолудан ашса күнөбү. Туура. Биздин Ханафи мазхабта bir rükün деген кыям. Намазда кыям турабыз. Же рүкүдө, же саждада, же кадада отурганда. Ушу bir rükүндө 3 жолу кыймыл аракет боло турган болсо, намаз бузулуп калат. Мисалы кыямда турат. Баласы келди, колу менен мындай кылып кыймылдан. Окуп атат ана. Дагы келди эле бул жактан дагы. Окуп атат ана. Дагы келди эле, уже намаз бузулду уже. Bir жолу кылып калса, жосы 2 жолу болуп калса, 3 болду кетти да. Мисалы бул кыямда турат. Bir жолу бала келип калды, мындай кылдыңыз. Ошойдон келген жок. Намаз окуп атасыз, рүкүгө бардыңыз. Дагы келип калды, мындай кылдыңыз. Дагы окуп атасыз, келген жок. Саждага барганда дагы келип калды, акыры мындай кылдыңыз. Бу да намаз бузулбайт. 3 жолу болду. Бирок бирөө саждада болуп атат, бирөө рүкүдө болуп атат, бирөө турганда болуп атат, кыямда болуп атат, бирөө кадада болуп атат дегендей. Бу да бузулбайт. Макру болуп калат го, макру. Бирок эгерде bir rükünde bola turgan bolsa, anda üçö болуп калса бузулуп калат намаз. Бирле бала эмес, башка деле. Мынандай кыла берди да. Фатиханы окуп дагы баштады да болчу. Анан кийин зам сүрөп бүткөнгө чейин дагы берди. Бул намаз бузулуп калат бул. Мына жакта туруп, бул намаз окуп атабы, же тырманып отурабы, жышынып атабы?